ушул жерде бакырып кыйкырып жанымда өкүл атам алып келген. Коросунда жумуш кылып жатып, кокустан улам көзүнө зым кирип кеткен Каракөл шаарынын тургуну Нурбек Манасов аталган көз оорулар бөлүмүнө оор абалда кареги чачырап кеткен жагдайда түшкөн. Мындагы дарыгерлердин кесипкөйлүгү менен көзүнө операция жасалып, натыйжасында көзүнүн көрүү мүмкүнчүлүгү болсо акырындап 100% келе турган болду. Каракөл шаарынан келдим жаз кечүү айылынан. Ушу көзүм үйдө жумуш кылып атып эле көзүмдү жарып алып келдим, бир көзүм көрбөй келген. Карегим вообще эле агып түшүп калган, жарылып келген. Келери менен сразу операция кылды, ушу Жолборсова Гүлбара эжекебизге рахмат. Операция кылып, азыр бир жума болду жатканыма. Көзүм 50% көрүп калды. Ошондой эле айтып кетчү нерсе, бул эжекебиз өтө профессионалдуу эжеке экен. Рахмат эжекебизге. Бермет Доронкулу акыркы убакта эки көзүнөн жаш агып көрбөй калгандыктан балдарынын неберелеринин жардамы менен араңбашчу. Көздүн айынан барбаган ооруканасы деле калган жок. Бирок көпчүлүктөн ушул жерде угуп келип, азыр жарык дүйнөнү кадимкидей көрүп тургандыгын айтат. Эже 5 күн операция жасаймын деди. Айланан гарантияң бар десе, бир Алладан эже деди. Бардыгы мен көзүм жашы токтобой ушинтип көзүм көрбөй кыйналып атам десем. Эже Кудай деңиз, мен да ошо Кудай деп отурам, ушу келген оорулар жакшы болуп кетсе экен деп. Деди аман тобокел дедим да кирдим. Кудайга шүгүр. 5 күнү кирдим. 6 күнү эртең менен перевязкасын снимать эткенде эле кайра жаралгандай болдум да. Ыйладым чыдай албай. Чында. Чын эле ааламды көрдүм. Мына бул жерде интернат балдар ойноп жүрөт деп атышты. Ошолорду көрдүм да. Балдарды көрүп атам, интернатты көрүп атам деп бул жердегилерге айтып ыйлай бердим. Чындыгын айтканда. Кочкор Ата шаарындагы жалпы дарыгерлер практика борборунун көз оорулар бөлүмүндө врачтардын медайымдардын кесипкөйлүгү жана жылуу мамилесинин астында сакайып кеткендер жүздөп саналат. Жол алыс деп олтурбай облустун бардык аймактарынан келишип дарыланат. Заведующийден баш болуп, эмесине чейин аябай жумшак мамиле, абдан сылык, анан тазалыктар да жакшы. Өз убагында кадимкидей мамиле жасап, профилактиканы жакшы өткөрүшөт экен булар. Биз ошого ыраазыбыз, абдан ыраазы. Токтолор өнөмөй, бүт эле үйрөгүн бар, көп шакка качабыз. Мындай отурган балдарды да көрбөй калдым. Анан мен бул жакка кайрылдым. Кайрылсам, ава деди, сиздин көзүңүз деди, немеде катыраак болуп калыптыр. Ошону алыш керек деди. Мейли алсаң ал деп аны өткөнкү вторник күнү алдым. Мына азыр кадимки жарыкты көрүп атам да азыр. Көзүм ачылып, сүйүнүп, бул мына Гүлбаранын иштегенине 27 жыл болуптур. Өтө опуттуу дарыгер экен. Мунун кол астында иштегендер да опуттуу болуп калыптыр. Даже пол жууган, столовойдо тамак берген эмелер дагы аябай маданияттуу экен. Жылуу жумшак, эч кимге оор сөздөрдү айткан жок булар. Бардык элдер ыраазы, мына айланып, мына ушул жерге келгендер бейтаптардын бардыгын сурап чыктык. Бардыгы ыраазычылыгын айтып атат. Бул жетекчини ушул жерден айтып кетет элем, жогорку деңгээлдеги профессионал экендигин, мамилесин ооруларга. Ушул жерде мамлекет башчылары, ошо саламаттык сактоо министрлиги көңүл бөлүп, ушу врачка коллективине сый-урмат кылып, бере турган нерселерин берсе, көмүшкө да калбаса дейм ушундай. Өз жумуштарына болгон ак ниеттүүлүк мамиленин артында көз оорулар бөлүмү борбордогу эң мыктылардын катарында. 24 керебетке ылайыкталган бөлүмдө 20дан ашуун кызматкер эмгектенет. Алар үчүн башкы талап бейтаптын сакайып кетиши. Ошол менен катар мындагы ооруларды так диагноз коюуда жана анализ жүргүзүүдөгү артыкчылыктар болсо, заманбап медициналык жабдыктар менен камсыздалгандыгында. Негизи бул аппараттар шиловой лампа деп коет, микроскоп. Көзүн ошол бүт ошол ички арткы тараптарын көргөнгө жардам берет. Бул болсо рефрактометр деп коет. Бул болсо ошол көздө жанагы миопиялар, гиперметропия, миопический астигматикаларды ошолорду тартып бизге чыгарып берет. Биз ушунун жардамынын астында анан көзгө ошол көз айнектерди тандап ала алабыз. OCT аппарат көздүн томографиясы, негизи көздүн арт жактарын
ошол челик абыктарында, сосудтарында кандай бир изменение болсо, ошолорго так анык диагноз коюп бергенге аябай чоң жардам берет. Бул жакта болсо жана айтканыбыздай УЗИ аппарат, бул УЗИ аппарат деле ошол көздүн артында ошол кан тамырлар жарылбадыбы, гемофталин, мисалы отслойка сетчатки деп коет, ошол сыяктуу дарттарды аныктоого чоң жардам берет. Акыркы учурларда көз ооруларынын түрлөрү көбөйдү. Бул оору адамдын жаш курагына, социалдык абалына карабайт. Ошондуктан күндүн кай мезгили, кай сааты болбосун, алар ар дайым түрдүү абалга даяр турушат. Көз оорулардан катаракта, глаукома, мектеп окуучуларда близорукость деген оорулар өтө көп. Анан бизде операциялар катарактага, глаукомага, дакрестке, птериумдарга, заворот, выворотдарга бизде операциялар жасалат. Бейтаптар менен иштөөдө биздин өзүбүздүн баягы этика диантологиябыз бар. Ар пятиминутка сайын эле биздин кызматкерлерге айтылат, өтө сылык мамиле жасашыбыз керек. Тазалык бейтаптарга болгон жылуу мамиле дарыгерлердин кесипкөйлүгү келген оорунун абалын жакшыртышына таасирин тийгизет дейт мындагылар. Эскерте кетүүчү дагы бир жагдай, такай ушул жерден дарыланган бейтаптар жыйналып, бөлүмдүн башчысын мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүүнү демилгелеп, тиешелүү тараптарга кайрылуу жолдошкон. Бул аракеттин өзү мындагылардын ийгиликтүүлүгүн айгинен элейт. Гүлжана Мөндөбө, Бектур Иманалиев, Кучкар Ата шаары. Бар, заңдуу арачка жолугасың, баягы сапат деген белем,